Биздин азыркы 2,5 жыл иштеген кодекс эмне үчүн кемчилдик болду? Туура айтты, азыркы менин алдымда сүйлөгөндөр. Бардыгын ою болгон жакшы кылабыз деп. Бирок кеп кандайдыр бир кызыкчылыктан ушундай кеңири талкуу болбостон пикирлеш адамдар менен талкуулап, андан кийин парламентте күчкө салуу өткөргөндүн айына мына кесепетинен биз ушул бүгүнкү акыбалга келдик. Эгерде ошол кодекстер ушундай кеңири талкуу болуп, эч кимден коркпой, үркпөй, баардык кызыкчылыктуу тараптарды чакырып өткөргөндө биз мындай жолго кептелбейт элек. Биз ошол кемчилдикти эске алып, Бакыт Эргешевич, эске алып, мына ушундай талкууларды өткөрүп атабыз. Туура бизде баш мыйзам боюнча демилге бар. Өзүбүз демилгелеп, жогорку кеңешке сиздердин колуңуздарга өткөрүп берип, ошол жерден парламенттик өткөрүп чечим кабыл алсак да болмок. Бирок ага чейин президент тарабынан түзүлгөн жумушчу эксперт топ, ар кандай тармактын өкүлдөрү, адвокатура, соттор, улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, бардыгы анан илимий чөйрөдөн адамдар болгон, өздөрүнүн тажрыйбасын, теориялык билимин ушул кодекстер үчүн арнады да. Мына баарыбыз күбө болдук. Ошондуктан мен барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Аны Чолпон Идинин айтып өткөн маселелер боюнча жооп берип койсом, биз сөзсүз түрдө мына демилгечилер введение, срок действияны биз карап дагы бир талкуулап чыгышыбыз керек экен жумушчу эксперт топ менен. Себеби бизге эң маанилүүсү кодекстердин иштеп кеткенинде да, практика айкалыштырышты да. Биздин иштин жыйынтыгы ошол жерде билинет. Демек биз бул мөөнөткө кайрылабыз, дагы бир талкуулайбыз. Экинчиден, мына жерде азыр сүйлөп жаткандардын бардыгы 6-7 майда илинген жогорку кеңештин сайтындагы редакция деп атпайбы, урматтуу телевизион катышуучулары, биз башында эле эскертпедикпи? Башында эле. Ошол бир айдын ичинде мына жумуш топ менен келип түшкөн сунуштар менен алар өзгөрдү. Ошондуктан кече прокуратуранын сайтын илдик. Бүгүнкү күндө бул кодекстердин котормосу жүрүп жатат. Мына жана Чолпон Кысаевич айтты, келгиле биз эне тилде мыйзам жазышты үйрөнөлүчү. Эне тилде жазмайынча, ошол улуттук каада салты, үрп адаты жүрөгүңө сиңген жатык тилде мыйзам болмоюнча бул иштебейт экен да. Муну күбө болдук. Ошондуктан мына Аттокуруз Жапанов, агайыбыз Осмонов, Догдурбек, булар бир сом пулу жок. Ушу бир айдан бери которуп атышат күнү түнү уйкудан калып. Бир нече биздин котормочуна Юдахинен баштап бүт литератураны колдонуп, кыргыздын адабий тилдерин сөзмө сөз которбой, мунун мааниси менен которуш керек. Мына ошондой аракеттери жасап атат. Буга да убакыт керек экен. Мен ушул эки кишиге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Бул деген мен ойлойм патриоттуулук деп. Андан кийин азыр прокуратуранын сайтына илинип турат, бүгүнкү сунуштарды кошуп, биз дагы жумуш топ менен талкуулап прокуратуранын сайтына киребиз. 7-июнга эгер жетишип калсак, 7-июнда жогорку кеңешке өткөрөбүз. Болбосо мүмкүн 10-унда өтөр, 1-2 күн, 2-3 күн ары бери болот. Жогорку кеңештин сайтына өткөндөн өзүңүз билесиз, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда комитетке киргенге чейин дагы өзгөртсөк болот, дагы сунуштарды кабыл алсак болот. Комитетке өткөндөн кийин, анда комитет окууга чыгаргандан кийин коомду парламенттик угуу өткөрөбүз. Парламенттик угууда да кеңири талкуу болот. Каалаган кызыктар тарапка эшик ачык. Бүгүндөн баштап эртең парламентке түшкөндө биринчи окуудан өткөнгө чейин бардык кызыктуу тараптын укугу бар сунуштарды келтиргенге. Мен дагы бир жолу айтайын, эл аралык жанагы конвенциялардагы адам укуктары, үй бүлөлүк зомбулук, ушул маселелердин баарына жана жарашып алуу, каршы болуп атпайсыздар. Ушунун бардыгына бүгүн жооп берилди. Мына Дмитрий Нуров өзү бир нече маселе койгон. Биз чечкиче эле жумушта өздөрү жолуна коюп, ушул маселелерди жойду. Эл аралык конвенцияны мойнуна алган Кыргызстандын милдеттенмелерин бир толук кодекстерге камтыдык бүгүн. Жаңы долбоорду караңыздар. Дагы сунуш кылыңыздар, дагы камтыйбыз. Анткени биз милдеттүүбүз аткарышка. Ошол убакта улуттун кызыкчылыгын кордобостон.